Саламатсыздар, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрүм. Сиздерди канал көргөндө абдан кубанычтамын. Хрущевкада жашайсыңарбы же Сталинкада жашайсыңарбы? Кыргызстанда 1 миллион 300 000 жеке ушул үй бар дейт. Жеке жана көп бөлмөлүү батирлер менен үйлөр. Ошол үйлөрдүн кескин бир бөлүгү эскирди дейт. Бул көбүнчө 30-40% чейин мурун салынган Сталинка хрущевкалар. Эгерде Сталинка хрущевкада жашасаңар, анда жакында балким алар түртүлүп жиберилет. Бирок ар кайсы дүйнө жүзүндө, ар кайсы шаарларда ошондой реновация программалар болуп жатат, биздегидей эле. Түртүлүп жиберилсе, кандай ал нерсе өтөт, кантип өтүшү мүмкүн? Кичине дүйнөнү карайлы, анан Кыргызстанды да карайлы. Москва бар, башка шаарлар бар реновацияны жарыялашкан. Москвада, мисалы үчүн, Орусияда реновация программасы өткөн, программа реновация деп аталып, 2017 жылдан бери башталган. Эң алгачкы реновация программасы болуп атканда Лужков мэр болгон кезде мен ошол Москвада жүрчүмүн. Негизи ошо Москвадан кандай эмне болоорун көргөнмүн. Албетте кийин Собянин келгенде реновация активдүү боло баштады. Негизи булар деген келип туруп көчүрчү да, айтчы: урматтуу тургундар, силердин үйүңөр аварийда турат, көчүп кеткиле. Биз силерге ар кандай компенсация беребиз. Бир кездерде алар айтышканда, биз силерге акча беребиз, базардын эң ылдый баасы менен деп. Ошол жерде андан жергиликтүү тургундар аябай катуу каршы чыгышкан. Кайра мейли базардык баа менен беребиз деп башташкан. Андан сырткары дагы ушул метрге алмаштырабыз деген да ойлор болушкан да. Ага көп баягы Москванын тургундары макул болушкан. Анан кайра бир протесттер болгон, анткени баягы аябай сонун деп эсептелген райондон, мисалы үчүн ошо ар кандай Орехово-Зуеводан болобу же Долгопрудныйдан болобу, мисалы үчүн Бибиревого же Щелкового көчүклө десе, ошол район престиждүү эмес, аякта баалар ылдыйраак, ал жаман район, Краснознаменскийге, Москванын четтери да. Көч десе, ошондой протесттер болгон да. Бирок акырындап ызы чуу ар кандай жерде ар кандай болгон. Бир жерде ызы чуу болсо, бир жерде макул болушкан, акырындап көчүрүшкөн. Албетте нааразы болгондор да болгон, макул болгондор да болгон да, жаңы үйгө көчкөнгө. Ушул нерсе ушундай коштолгон Орусияда. Чыгыш Европада болсо, постсоюздук өлкөлөрдө көбүнчө баягы мурунку Чыгыш Европа деп аталган мамлекеттер бул Литва, Латвия, Эстония, ГДР бул баягы мурунку Советтер Союзунун астындагы турган Германиянын бөлүгү. Ошо Чехия, Словакия, Чехословакия, Польша баягы эле. Ошол өлкөлөрдө көп Сталинка хрущевкалар бар эмгиче. Аларды бирок баягы бузуу сейрек кездешип жатат. Эгерде фундаменти өзү урабаса, ал жерде көбүнчө фасадтарды жаңылатып эле инфраструктурасын оңдоп коюшат. Негизи ошол Европалык банк бар, реконструкция развитие боюнча, анын колдоосу менен кайра ошолорду курушат. Ошол банк атайын ушул максаттарга курулган, ошол Европада. Чехия, Польша, Венгрияда турак жойду көбүнчө модернизация кылат, энергия үнөмдөө чараларын көрөт. Ошол бойдон калтырышат эмгичекте. Фасадын бирок аябай тааныбагандай кылып өзгөрткөнгө үлгүрүшөт да. Германияда болсо, мисалы үчүн, эски турак жайларды модернизация кылат, бузса бузат. Бузганда компенсацияны базардык баа менен берет да, базардын өйдөнкү баасы менен берет. Францияда дагы көчүү процесси катуу, мыйзамдар жакшы мындай көзөмөлдүү укуктарга, тургундардын укуктарына өзгөчө маани беришет Францияда. Бирок Францияда дагы блоктор бар да. 13 район деген фильм бекерден чыккан эмес. Аякта блоктор, эски үйлөр, эч ким жашабаган, бирок баягы кедей адамдар жашашкан, баягы акчасы жок мигранттар көбүнчө жашашкан. Ошол нерселер чоң маселе Францияда, эмгичекте ал маселелер чечиле элек да. Так ошондой эле Улуу Британияда да, так ошондой эле баягы Нидерланды мамлекетинде бар ошондой райондор. Италияда болсо такыр тургундар жашабаган эски райондор бар. Аякта кайра $1 үйүңдү сатам, көчүп кел дейт, бирок интернет жок, жол жок, жумуш жок, эчтеке жок да. Ошондой шаарлар, микрорайондор бар. Экология снос учурунда, баягы бузуу учурунда материалдарды кайра иштетүү үчүн экологик санитардарды сактаганга аракет кылышат. АКШда, мисалы үчүн, Urban Renewal деген бар. АКШда бир программа бар. Эгерде колуңарда $500 000 же $2 миллион бар болсо, сиздерди Майами болобу же кайсы Детройт деген шаарларда болобу, Чикагодо, силерге айтат, муякта бир район бар, Urban Renewal кылабыз дейт, жаңы район куруш керек дейт. Ошого жок дегенде $500 000 кошсоң, сага инвестициялык виза беребиз деген программалар бар да АКШда. $500 000 кошосуң, Детройттон же болсо Майамиден жаңы микрорайон курасың,
сага виза беришет да, анан грин карта беришет, кээ бир учурда инвестициялык виза же грин карта беришет. Аны ушинтип анан 5 жылдын ичинде аяктап иштеп жүрө берсең, жаранды калып каласың да. Ушундай программалар бар, дүйнө жүзү боюнча инвесторлорду тартып, ушундай шаарларды жандатканга аракет кылат. Бирок Америка Штаттарда бул нерсе абдан оор келет. Gentrifикация деген көйгөйү бар. Gentrifикация бул деген баягы кедейлер жашаган эзелтен бир районду баягы акчасы жок, ичине социалдык мындай абалы начарыраак, кыйынчылыктан баш көтөрө алган кембагал мындай карапайым адамдар жашаса, ошону кайра өлгөндүн үстүнө көмгөн кылып туруп, кээ бир учурда аларды ушул райондордон баягы көчүрүп башка районго, так ошондой эле кедей районго. Бул жерде болсо бай мындай микрорайондорду салышат да. Ошого аябай көп Америка Кошмо Штаттар ичинде мындай каршылаштар, козголоңдор чыгат ошого каршы. Негизи реновация кылганда Америка Штаттарынын бир гана жеке капиталды колдонгонго аракет кылат бүт штаттар да. Мамлекеттик акчаны коротуу сейрек кездешет. Көбүнчө эң негизги роль бул баягы жеке ишкерлер жасаш керек болот да ушуну. Анан албетте бул жерде адилеттүү кейстер бар, адилеттүү учурлар. Качан чын эле куруп баягы бергенде, метрге алмаштырып бергенде, кээ бир учурларда адилетсиздик да мындай мисалдар көп Америка Штаттарында. Албетте ошону gentrification, геноцид, gentrifikацияңар бул элди өлтүрүү деп көп учурда ошону жазышат да. Кедей баягы кара кварталдар деп коет. Гарлем сыяктуу ошол жерден аябай каршы чыгат ошого. Кытайда болсо эң кызыктуу коммунисттик партия. Эгерде сен саясий бир нерсе айтсаң, жок болуп кетесиң да, сага каршы чыгат, сени жазалайт. Бирок сен экономикалык суроолорду көтөрсөң, сени тыңшайт. Кытайда ушунусу кызык. Адам укугу жок деген Кытай адамдын экономикалык укуктарын бекем кармайт, бекем карманат, бекем карайт. Ошондуктан Кытайда кызыктуу ушундай учурлар бар да. Аякта эски үйлөрдү тез жок кылып салуу бар, бирок ага чейин кеңешет, жашоочулар менен кеңешип, аяктан тургундардан ага компенсация төлөгөнгө аракет кылат, же болбосо метрге алмаштырат да. Район башка болуп кетиши мүмкүн, 100 километрге көчүрүп кетиши мүмкүн талаага, бирок метрге алмаштыруу ыкмасы бар. Негизи бул жерден кызыктуу нерселер болуп кетет да. Мисалы үчүн кээ бир жашоочулар, кээ бир ошол Кытайдын шаарларында, аймактарында каршы чыгат да ушул реновацияга. Анда Кытай мамлекети анын угат да, ага тыңшайт. Ошол кээ бир учурда ушундай реновация болуп кеткенде үйүн сактап коет да. Анан ошол үйлөрдү Кытайда мых үйлөр деп коет да. Баягы жаңы салынган, жаңыланган шаардын ичинде мыктай бир үй турат. Мисалы үчүн, же жол салып атса, жолдун ортосуна жок, мен ушул жерден бир да метр көчпөйм деген жашоочуларга ошол көп жолу ар кандай чара көргөндөн кийин анан өкмөт айтат, мейли сенин укугуң бар, ушул үй сеники, жашай бер деп коет да. Кээ бир учурда ушундай мык үйлөр пайда болот да. Мынакей мояктан магистраль салып атса, үйүн бербей койгон магистральга, адамдын үйүн сактап коюшту да, сала беришти да магистраль. Ушундай нерселер Кытайда бар да. Улуттук баатыр болуп кетишет, аябай баарына белгилүү адамдар болуп кетишет. Кээ бир учурларда аларды тегеректеги кошуналар аябай баягы чараларды көрүп, кичине жашоосун кыйынгылы ишет да, мамлекетти кыйынгылы иши ыктымал. Бирок ушундай учурлар Кытайда бар. Жыйынтыкка келсек, реновация ар бир өлкөдө өзгөчө да. Негизи компенсация көбүнчө акчалай төлөм же болбосо турак жай менен берилет. Райондор алмашып кетиши бул деген көп учурда ушундай болот да. Район туура эмес районго көчүрүп салуу же алыс районго көчүрүп салуу көп кездешет дүйнөдө. Европа АКШ тургундарынын укуктарын күчтүү коргойт. Бирок АКШда gentrifикация деген көйгөй бар. Кытайда процесс ылдам болот, жана негизи борборлоштурулган болот, тез жасайт. Албетте ушул реновацияны, бирок Кытайда деле кээ бир жарандардын укугун коргоо учурлары көп. Анан албетте Кыргызстанда кандай болот? Эми Кыргызстанда мен ойлойм эң адилеттүүлүү жолу бул Европа менен Кытайдын ортосуна алып эле. Кытайда деле, Европада деле экономикалык кызыкчылыктарды карайт мамлекет да. Ошо бизде да Кыргызстан ушундай кылыш керек. Бизде районду алыстык башка районго көчүрсө дагы, же болбосо ошол жерден Сталинка, Хрущевканы бузса дагы ошол жерден жаңы курулган үйдөн метрге метр бериш керек. Эң аз дегенде. Же болбосо базардын эң бийик баасы менен компенсация бериш керек да. Эң бийик баасын алып туруп, ошол эле баа менен берип салыш керек. Бирок эң бийик баа дегенде бул жерден эгерде мамлекет кандайдыр бир күч колдонсо, баягы үйлөрдүн ээлерине бааны, базардык бааны түшүрүп салышы ыктымал.
базардын баасын түшүрүп салып туруп анан кичинекей акча берип койсо эмне деп сооротуп, албетте туура эмес болуп калат. Ошон үчүн эң адилеттүү бул деген метрге метр алмашуу. Анан ошол реновация болуп аткан жерден 10 километр ашык эмес жерден ошол метрге метр алмашуу. Ушул туура болот да. 10 километрден ашык болуп калса Кытайдыкындай, анда да туура эмес болуп, адилетсиздик болуп калат. Ошон үчүн биздин өлкөдө мен ойлойм, бул жерден баягы адилеттүүлүк менен чечилет көп нерсе. Биз демократиялык өлкөбүз, элдин үнү эске алынат негизи. Ошондуктан мен ойлойм, бизде да ушундай реновация биздин баягы укуктарды коргоо менен коштолот деп ишенем да. Сиздер кандай деп ойлойсуздар? Албетте ушул заманда баягы реновация болуп кетсе, Сталин каңгыр кулатылса, силерге баягы адилеттүү түрдө метрге метр алмаштырса, анда орду жайда болот. Бирок силерди башка районго көчүрүп салса, балким силер башкараак, жакшыраак кандайдыр бир ушундай шарттарга ниет курасыздар да. Эгерде андай болсо, анда кошумча акча табыш керек. Баары бир акча тапканга баары бир туура келип калат. Ал үчүн бизнес пландоону үйрөнүп, ишкерликти жасап кошумча акча табыш керек болот. Ушул QR код менен ошо бизнес планды кантип жасаш экенин үйрөнсөңөр болот. Шилтемеде да бар, видео сүрөттөмөсүн астында шилтеме. Ошого жазсаңар, катталсаңар, аякта атайын катталуучу формадан 2-3 күн ичинде кат жиберилет, эмне кылыш керек экенин айтып берилет да. Ошол каналды да колдоп койсоңуздар болот. Өзүңүздөр кандай деп ойлойсуздар? Бизде реновация болобу, болбойбу, кандай өтөт? Мурунку алтын квадрат деген мыйзам кайталанабы, кайталанбайбы? Эгерде аман эсен өтсө, адилеттүүлүктө өтсө, кайсы районго макул болот элеңер көчүп кеткенге? Ошо комментарийлерге жазгыла.